Авиа кырсыктан каза болгондордун саны 38ге жетти. Учак кырсыгы катталган аймакты издөө жана урандыларды казуу иштери кайра жанданды. Учак кулашынан жабыркагандарга жардам берүү уланууда. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде тааныша аласыздар. Кызматыңыздарда мен Аселе Бусурманкул кызы. Саламатсыздарбы? Авиа кырсыктан каза болгондордун саны 38ге жетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов билдирди. Кечээ куткаруучулар 38 адамдын сөөгүн алып чыгышты. Учурда министрликтин контролдук текшерүү иштери жүргүзүлө баштады. Ал эми кырсык болгон аймакта жашагандардын өздүгүн тактоо иштери аягына чыгып калганын маалымдады. Эскерте кетсек, 16 январда Сокулук районунда учак кырсыгы болуп, 18 январга карата 38 жарандын өмүрүн алды. Анын ичинде 35 киши Кыргыз Республикасынын жарандары болуп саналат. Учак кырсыгы жүз берген Дача суу айылында издөө жана урандыларды казуу иштери кайра жанданды. Бул жолу издөө иштерине өзгөчө кырдаалдар министринин 300 куткаруучусу катышууда. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Учурда куткаруучуларга аскер кызматчыларын азык-түлүк менен камсыздоо тартибине ылайык ысык тамак берилип жатат. Ошондой эле жылынуу жана эс алуу жайлары камдалган. Учак кырсыгынан жабыркагандарга жардам берүү уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин берген маалыматы боюнча 2 күндө жабыркагандар үчүн 9 тонна кийим-кече, 1 тонна ун, 100 грамм макарон, 30 литр өсүмдүк майы, 30 грамм тамак аш жана 65 000 сом акча жыйналган. Бул өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ачылган көмөктөшүү түйүндөрүнө чогулган күм жардам. Министрликтин маалыматы боюнча кырсыктан жабыркагандарга жардам берүү бардык аймактарда уланууда. Калоочулар ОКМдин Ош, Чүй, Нарын, Ысык көл, Жалал-Абад, Баткен жана Бишкек шаардык башкармалыктарында ачылган көмөктөшүү түйүндөрүнө кайрылса болот. Мындан тышкары жапа чеккен жарандар үчүн 112 түз байланыш номери да иштеп жатат. Бүгүн 18 январда парламентте депутаттар учак кырсыгынан каза болгондордун элесин 1 мүнөт туруп эскерди. Жогорку кеңештин атынан төрага Чыныбай Турсунбеков каза болгондордун жакындарынан көңүл айтты. Аза күтүү күнү эфирден концерттик программа уктурган радиолордун жетекчилерин жоопко тартуу керек. Мындай сунушту парламентте депутат Өмүрбек Бабанов көтөрдү. Элдин баары кайгырып, коңшу өлкөлөрдөн бери көңүл айтып турган учурда өлкөбүздө концерт уктурган радиолор болду. Бул күнү элде концерт уга турган маанай беле. Бизде мыйзамга баары баш ийип иштейби же ким каалаганын жасай береби? Радио жетекчилерин жоопко тартуу керек, деди эл өкүлү. Белгилей кетсек, президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен өлкөдө 17 январ аза күтүү күнү деп жарыяланган. Буга байланыштуу өлкөдөгү маданий мекемелерде, телерадио компанияларда оюн-зоок программалардын уктуруп көрсөтүүгө тыюу салынган. Манас аэропортуна жакын жердеги авиа кырсыктан абыт кеткендерди табалап, Фейсбукка билдирүү жазган Таттыгүл Дооталиева медициналык академиянын окутуучусу кызматынан бошотулду. Бул тууралуу аталган окуу жайдын басма сөз катчысы Абибилла Пазылов билдирди. Аны иштен бошотуу чечими бүгүн чыкты. Медициналык академиянын жамааты Дооталиеванын жоругу үчүн кечирим сурайт. Авиа кырсыкта курман болгондордун жакындарына, жабыркагандарга терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. 16 январдагы учак апаатынан соң Таттыгүл Дооталиева мерт кеткендер өлкөнүн түштүк аймагынан болорун айтып, өздөрүнөн көрсүн, өз жеринде жашашы керек болчу деген үмүттө Фейсбукка пикир калтырган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Дооталиеванын үстүнөн териштирүү жүрөрүн билдирген. Бишкектеги адам өлүмү менен коштолгон авиа кырсыктан улам Баткен шаарындагы аэропортту жылдыруу маселеси кайра көтөрүлдү. Себеби кала тургундарына шаардын чок ортосунда жайгашкан аба майдан кооптонууну жаратууда. Айланасы турак үйлөр менен курчалган аэропорт талапка жооп бербестиги буга чейин да айтылган. Ошондуктан көчүрүү үчүн жер ажыратуу жагы да каралган. Бирок ал аракеттер көрүлө элек, баткендиктердин аэропорту жылдыруу талабын Феруза Аскарбек кызы угуп кайткан. Бишкекте болуп өткөн авиа кырсыктан улам Баткен шаарынын тургундарында кооптонуу жаралды. Анткени Баткендеги аэропорт шаардын ортосунда жайгашып, учуу убагында шаардын так ортосунан өтөт. Эгер Дача сууда болуп өткөн кырсык Баткенде кайталанса, андан да көбүрөөк жоготуулар болот дешет шаар тургуну. Убакытын алып, саатын самолеттин регистрациясына жетип келгенге жакшы, бирок шаардын ортосуна жайгашып, шаардын үстүнөн учуп өтөт самолетчу. Ошондуктан өтө кооптуу, бул биз үчүн коркунучтуу деп ойлойм да.
бул эсе болсо биздин бийликтегилер ушул аэропортубузду көчүрүп берсе дагы жакшы болот деп. Эгерде ушундай Бишкектегидей окуя Баткен шаарында дагы кайталана турган болсо, бизде ушул Бишкектегиден дагы көп жоготуулар болот. Баткен шаарындагы аэропорт 1977 жылдагы жер титирөөдөн кийин толук оңдоп түзөөдөн өтүп, 1980 жылы ишке берилген. Бирок андан бери көп убакыт өтүп, шаардын эли көбөйүп, аны көчүрүү маселеси коюлгандыктан аэропорттун айланасындагы жерлер элге бөлүнүп кеткен. Учурда аэропортту жылдыруу үчүн шаардын сырткары аймактан жер көрсөтүлгөн. Учурда аэропорт башкы планда жок, анткени ал кооптуу жайда болгондуктан шаардан сырткары жакта жайгашышы керек. Баткен шаарынын аэропорту сыртка чыгарылуу маселеси бар, көтөрүлгөн. Бүгүнкү күндөгү жаңы ген планын ичинде шаардын сыртына чыгат. Буга чейин 2013 жылы шаардан алыс эмес жаңы жер аймагынан 5 гектар жер көрсөтүлгөн. Бирок ал жердин шарттарын карап көргөн кезде талапка жооп берген эмес. Анткени жаңы жер аймагы чек арага жакын болгондуктан учак көтөрүлгөн кезде Өзбекстан тарапка өтүп кетүү коркунучу бар. Мындан улам аны жылдыруу үчүн калктуу конуштан алыс жерден жай каралууда. Самолет көтөрүлгөндө Өзбекстанга кирип кетет экен деген маселе коюп ататтар да. Ошон үчүн мынау биздин Карабулак айыл өкмөттөгү мынау лесхозубуздун батыш жагы дагы Көтөрө мазар деп коебуз. Көтөрө мазардын батыш жагы, мынау лесхоздун асты бужундун чыгыш жагы дагы жалаңдарга отдельно келип выбор кылабыз деген ошол ойдон турат. Негизи аэропорттун айланасы 1 чакырымдан 3,5 километрге чейин бош болушу керек. Учурда түзүлгөн комиссия көрсөтүлгөн жердин шарттарын карап, корутунду чыгарганга чейин азыркы аэропорт иштеп турмакчы. Кошумчалай кетсек, буга чейин Баткен аэропортунда учак кырсыгы каттала элек. Феруза Аскарбек кызы, Жургал Абдижалил уулу, Ынтымак. Сиздер түз эфирде кабарлардын күндүзгү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да кайталап көрсөңүздөр болот. Биздин сайт Ынтымак _KG сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен амандашалы, саламатта калыңыздар.